Эркиндик бульвары улам кооздолуп, шаар тургундарынын көңүлүн буруп келатат. Бул ирет көркөмсүрөт галереясынын айланасы көрктөндүрүлдү. Жаныбарлардын бетон жана жыгачтан жасалган элеси, фонтанда пайда болду. Гүлдөрдүн кооздугу көргөндүн көз жоосун алат. Жаңы жасалгалар шаардын көркүнө көрк кошуп турат. Жумуштар бульвардын эки жеринде аткарылды. Орду эле эмес, болгону баягы тыкандык менен, кылдаттык менен иштеш керек. Анан өзүнүн кесибин сүйүп кылыш керек. Ошол болгону биздин талап ошол. Ландшафт дизайнга бир улуттук стилде бир ландшафт дизайн, бир шаркыратма, анан бир изоляция, карандаш, анан палитра. Калганы болсо, өзүңүздөр көргөндөй, жаныбарлардын элесин чагылдырган айкелдер. Жыл сайын ушундайларды буюрса көбөйтөлүп атабыз. Мурун көбүнчө бир жылдык гүлдөр тигилчү. Азыр ушундай көп жылдык гүлдөрдү, ушундай кустарниктерди, бадалдарды ийне жалбырактуу, кыска ушундай жасалат. Фонтанга суу жеткирилип, атайын жабдуулар менен камсыз кылынды. Айланасы декоративдик таштар менен кооздолду. Өсүмдүктөрдүн, гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү отургузулган. Мунун баары 2 аптада жасалды. Вы знаете, во многих местах, или, как сказать, участках нашего города, он даже ярче, интереснее и красивее, чем в городах Германии, где я бывала и смотрела. Неберелермен тез-тез айланганы келип турабыз. Паркка, аянтка келип турабыз тез-тез. Мага аябай жагат. Өзгөрүү аябай жакшы. Бардык жерлерде жакшы коюлуп, тазалык жактан образ алмашыптыр. Мен келели 3 жыл болду, 3 жылдан бери чоң өзгөрүүлөр болуптур. Буга чейин белгисиз адамдар гүлдөрдү үзүп, жасалгаларды бүлүндүргөн учурлары болгон. Мындан улам мэрия шаар тургундарын жашылдандыруучу адистердин эмгегин баалап, шаардын көркүн сактоого чакырууда. Калуугул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.